Москвада кээ бир нерселер өзгөрүүдө. Акырындан кыш кетип, жаз келүүдө. Бирок саясаттын аба ырайында өзгөрүү, компромисске келүү байкалбайт. Спасибо большое. Добрый день. Пожалуйста. Президент Путиндин айткандарын тыңшап көрөлү. Завершают разгром группы. Ал орус армиясы Орусиянын Курск аймагында Украин күчтөрүн толугу менен сүрүп чыгарды деп айтты. Дональд Трамп менен болгон шейшембидеги телефон аркылуу сүйлөшүүсү тууралуу сөз кылган жок. Бирок орусиялык гезиттердин баары бул тууралуу жарыялашты. Владимир Путин Орусия Украинага каршы согушта жеңип жатат деп эсептейт жана ок атышууну толук токтотууга ашыкпайт. Москва Киевке максималдуу басым көрсөтүүнү көздөйт. Эгер Украина чектелген аскерлери менен буфердик, демилитаризацияланган аймакка айланса, НАТО менен кызматташуусу чектелип, биргелешкен согуштук машыгуулар өтпөй, НАТОдон аскердик жардам алуу токтосо гана Орусия толук жеңишке жетти десек болот. Эгер Москва каалагандай Украина багынып берчү болсо, Дональд Трамп ага буттособу? Президенттер Путин менен Трамп бири-бирине ишенишет жана бирин-бири абдан жакшы түшүнөт дейт Кремль. Дональд Трамп Орусияда көптөгөн кирешелүү келишимдин ишке ашырса болорун жакшы түшүнөт. Анткени Кремль көптөгөн сунуш берген. Мына ушундан улам украиндер президент Трамп согушту токтотууда Киевке жардам берүүнүн ордуна аны биринчи орунга коет деп кооптонууда. Кремль Дональд Трампты мактайт, бирок Москванын көчөлөрүндөгү эл андан күмөн санашат. Как-то он очень быстро меняет. Ал өз оюн көп жолу өзгөртөт. Трамп бир туруп эле берип калат, анан аны кайра тартып алат дейт Татьяна. Реальные шаги когда будут? Владимир дагы деле Трамп Орусия менен мамилени оңдоп береринин далилин күтүп жатат. Бизге буга чейин убадалар берилген дейт бул киши. Дональд Трамп Америкада жана чет өлкөлөрдө чоң өзгөрүүлөрдү убада кылды. Орусиядагы мындан пайда көрөрүнө үмүттөнөт.